Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы бүгін 26 февраль 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Жылы массив Көкжардан бир бөлмөлүү сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Куйручук көчөсүнүн жээги. Тагыраак айтканда Куйручук 28 даректе сатылуучу бир бөлмөлүү квартира жайгашкан. Ушул көп кабаттуу үйдүн 3 этажында болуп калат тугандар. Анан түз чыксаңыздар Акунбаева, батыш тарабыбыз 7 апрель, 2 аты Алматинге көчөсү, түз түшсөңүздөр Горкий көчөсү болуп калат тугандар. Жакын жерде мынакей бул жерде мектеп 150 метрдей аралык. Бул жагында 300 метрдей аралыкта гос садик бар экен тугандар. Мына ушундай эми коросуна кирип калган маалыматты берейин тугандар. Мынакей бул көп кабаттуу үйүбүздүн чыгыш тарабы, алды тарабында парковка. Анан бир бөлмөлүү квартира тугандар. Мынакей бул экинчи подъездде жайгашкан. Жана ошондой эле бул жакта мынакей балдар ойногон аянтча. Мына ушундай. Анан биздин каналдан эң эле көп сатылган квартиралар бул ушул Жылы массив Көкжар болуп калат тугандар. Бул көп кабаттуу үйдөн сатылды, бул көп кабаттуу үйдөн сатылды. Өйдөрөктөн деле сатылгандар көп. Эми кирип калган маалыматты берейин. Мынакей тугандар, 3 этажга да чыгып келип калдым. Чыксаңыздар эле сол тарапка бурулганыңыздарда бул эшикте бүгүнкү чыгышта бир бөлмөлүү квартира жайгашкан. Тек иштен чыксаңыздар, эгер чыкканыңыздардагы эле квартира болуп калат. Мынакей тугандар, бул сатылуучу бир бөлмөлүү квартиранын кире бериши. Так, ушул жерден калган жакка өтүп кете алабыз. Биринчи оң тараптан көргөзүп баштайын. Бул жакта бир бөлмө, негизинен бир бөлмөлүү квартира. Мынакей ремонту балдар обой, потолок натяжной. Батыш тараптан чоң терезе орнотулган. Полдору ламинат экен. Так, 44,5 квадрат метр. 44,5 квадрат метр. Нуристи деген курулуш компаниянын көп кабаттуу үй экен тугандар. Эми андан ары. Так, мектеп, жана видеонун башында деле айттым, азыр эле көргөзө кетейин. Мынакей мектеп бул жерде мына көрүнүп турат. Бул жол менен 100 метрге жетпеген аралык. Бул жагында садик деле жакын. Бул Куйручук көчөсү. Андан ары. Документтер боюнча айтсак тугандар, документтери баары жакшы. Кимден ким алса эле ошол күнү өткөрүп беребиз дейт үй ээлери. Так. Андан ары түз эле кирсек, кухня жайгашкан. Мынакей. Көрүп турганыңыздай кухонный мебелдер. Бул жакта холодильник, газовый, электрический плита. Коммуникация боюнча айтсак, отопление, газовое отопление, канализация, суу, свет баары эми, аны айтпаса деле болот. Так, анан бул кухнянын батыш тарабынан дагы терезе орнотулган. Мынакей. Көрүп турганыңыздай кухонный мебелдер. Мебелдер боюнча айтсак, кээ бири калат, кээ бирин алып кетишет экен. Үй ээлери да толугураак түрдө үй ээлерине да чалып, сүйлөшүп, келгенде да сүйлөшүп билсеңиздер болот тугандар. Бул жакта дагы жакшы жери. Ванна душу өзүнчө бөлмөдө, жаткана дагы өзүнчө бөлмөдө жайгашкан. Өзүнчө бөлмөдө тугандар. Эмне маалыматы калды? Айтылбаган. Так, айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул бир бөлмөлүү квартиранын баасы $45,5 миң, $45,500 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээлеринин номерин мен экранга телдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот тугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар тугандар. Жана ошондой эле бул видеону жогото албайын десеңиздер, сактап алыңыздар. Мүмкүн кайсы бир күнү керек болуп калышы деле мүмкүн. Тууганыңызга сунуштайсыз, же издеп жүргөн досуңузга сунуштайсыз. Сактап алыңыздар, лайктан басыңыздар. Кийинки чыгышка чейин тугандар, саламатта калыңыздар.